Пневмония коркунучтуу илдет. Суукка катуу урунгандан кийин сасык тумоолоп калыпмын деп ооруга көп маани бербей жүрө берип, жыйынтыгында оору адам өмүрүнө коркунуч алып келгенде кайрылган бейтаптарды ар бир оорукананын босогосунан кезиктирүүгө болот. Бул учурда кайрылган бейтаптар өпкөнүн катуу кармаган сезгенүү оорусуна кабылган болот. Бул ооруну медицинада пневмония деп аташат. Пневмония оорусу. Пневмония бул өпкөнүн инфекциялык катуу кармаган сезгенүүсү. Эки өпкө тең же өпкөнүн бирөөсү гана сезгенүүсү мүмкүн. Өпкөнүн инфекциялык оорусуна бактериялар, вирустар, грибоктор, башка микроорганизмдер алып келет. Мындан тышкары тамеки чегүү, арак ичүү жана суукка катуу урунуп калуу дагы өпкөнүн сезгенишине бирден бир себепкер болот. Аталган илдетке бардык курактагы адамдар, карыгартаңдар, көбүнчө ымыркайдан тартып өспүрүм курактагы балдар кабылат. Оорунун алгачкы белгилери: жөтөл, тез-тезден сары какырыктын пайда болушу, дене табынын көтөрүлүшү, мурундун бүтүшү, дем кыстыгуу, энтигүү, кан түкүрүү, көкүрөк клеткасынын оорушу, күндөн күнгө арыктоо, оорунун алдын алуу. Иммунитети начар адамдар күчтүү тамактануулары керек. Тамеки чегүүнү токтотуу зарыл. Спорт менен машыгуу. Ага мүмкүнчүлүк жок болсо күн сайын дене көнүгүүлөрүн жасоо. Өпкө кайсы учурда пневмонияга учурайт? Биз дем алып жатканда аба мурун көңдөйү, кеңил жер, көмөкөй кекиртек, бронхалар жана өтө майда тарамдарга бөлүнгөн бронхиолдор аркылуу өтүп турат. Ички бронхиолдор эң акырында тарамдарга бөлүнгөн баштыкчалар альвеолалар менен аяктайт. Альвеолаларга жеткенден кийин аба анын беттери аркылуу канга кычкылтекти берет да, дем чыгарганда өпкөдөгү көмүр кычкыл газын сыртка чыгарат. Бул учурда дем алуу кыйындап, жыйынтыгында өпкө пневмония оорусу баш болгон ар кандай илдеттерге кабылып калат. Сасык тумоо өтүшүп кеткенде өпкөнү пневмонияга алып келбейби? Албетте алып келет. Анткени оорунун бирден бир себеби вирустар эмеспи? Сасык тумоодо адамдар жөтөлөт, мурду бүтөт, дене табы көтөрүлөт. А оору өтүшүп кеткенде адамдын жөтөлү күчөп, кан түкүрүп, жыйынтыгында өпкөнүн альвеолаларына суу толо баштайт. Бул пневмониянын белгиси. Оору күчөп кеткенде өпкөгө ириң толуп, кабырга менен өпкөнүн ортосунда аба пайда болуп жана өпкөгө сары суу толуп калат. Бул учурда адам тезинен дарыланбаса, оору адамдын өмүрүн алып кетиши ыктымал. Колдон келсе ооруну өнөкөткө айлантпай, убагында дарылаганга аракет кылуу керек. Оору өнөкөт түрүн айланса, анда оору кармаган сайын дарылай берип айлаңыз алты кетет. Ооруну алдын алуу үчүн иммунитетти көтөрүп, витаминдүү туура тамактанып жана жылына саамал ичип туруу керек. Пневмония эмне кылса болот жана эмне кылууга тыюу салынат? Кыргызстанда пневмония менен ооруган адамдар көбөйүүдө. Дүрбөлөңгө түшкөн адамдар медициналык кызматкерлерге кичинекей бир ооруга же температуранын бир аз жогорулашына шектенип кайрылышат. Натыйжада жардамга чындап муктаж болгондор азап чегип жатышат. Үйдө эмне кылуу керек? Жүзүчкө качан чалуу керек? Эмнеге көңүл буруш керек? Бул тууралуу Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун жугуштуу оорулардын алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Уязбаев жооп берди. Пневмониянын негизги белгилери кайсылар? Оорулуу канча убакытка чейин тынч болуп үйдө кала алат? Пневмониянын коронавирустук инфекциясы белгилүү бир симптомдордон мурун пайда болот. Алгач дене температурасынын бир аз жогорулашы, 38 градуска чейин, тамак кычышып жана ооруйт, кургак эпизоддук жөтөл, андан кийин жыттын, даамдын жоголушу, баштын булчуңдун оорушу, сөйөктөрдүн оорушу, жалпы алсыздык. Процесс күчөгөндө температуранын көтөрүлүшү, кескин жогорулашы же тескерисинче төмөндөшү, интоксикациянын белгилеринин жогорулашы, алсыздык, чарчоо, жүрөк айлануу, кусуу, жүрөктүн катуу согушу болот. Ошондой эле тердөө, энтигүү, аба жетишсиздиги сезими алгач кичинекей физикалык аракет кылганда, андан кийин эс алуу абалда да пайда болот. Адатта мүнөтүнө 16-дан 20-га чейин дем алуу кыймылы болушу керек. Муну 30-га чейин көзөмөлдөп туруңуз, сак болуңуз. Эгерде жыштык көбөйүп мүнөтүнө 30-дан ашса, сигналды берүү керек. Бул учурда сиз 103-118 номерине чалып, ооруканага жаткырылууга аракет кылышыңыз керек. Башталып жаткан пневмониянын дагы бир белгиси көкүрөк оорусу. Биринчиден бул төштүн артында пайда болот. Кийинчерээк ийиндин астындагы, кабыргалардын астындагы, астыңкы бөлүгүндө оорулар пайда болот. Дем алуу учурунда оору мүмкүн. Кандын кычкылдануу деңгээлин көзөмөлдөө дагы маанилүү. Эгерде ал 93%дан азыраак болсо, анда бул ооруканага жаткыруунун көрсөткүчү. Тилекке каршы үйдө бар эле импульс оксиметрине ээ эмес. Жөтөл кургак болушу мүмкүн. Кээде какырыктары менен ар кандай интенсивдүүлүккө жана узактыкка ээ. Баары жеке. Диагностикалык борборлордо кезек. Ар бир адамга өпкөнүн компьютердик томографиясын жасоо керекпи?
КТ упайлары көрсөткүч эмес. Томография аяздуу айнек сыяктуу жеңил, бирок адам өзүн жакшы сезет. Бул дененин мүнөздөмөлөрү. Эң башкысы сезимдериңизди карап, доктуруңуз менен кеңешиңиз. Жеңил жана орто деңгээлдеги ооруларды дарыгер же жергиликтүү дарыгер кеңеш бергендей үйдө жакшы дарыласа болот. Адистештирилген жардамдын кереги жок. Ооруканага караганда үйдө деле жакшы. Эң негизгиси абалды көзөмөлдөп, ооруканага жаткырылуучу учурду өткөрбөш керек. Биринчи белги, кайталайм, энтигүү жана тез дем алуу. Эгер адам салыштырмалуу сабырдуулук менен мамиле кылса, дүрбөлөңгө түшүүгө негиз жок. Баса, өнөкөт жугуштуу эмес оорулардын, өпкө, жүрөк кан тамыр оорулары, онкология, диабет ооруканага жаткыруунун көрсөткүчтөрүнүн бири. Булар тобокелге кабылган бейтаптар. Буга туугандары көңүл бурушу керек жана дарыгерлер эске алышы зарыл. Социалдык тармактарда айрым бейтаптар дарыгерлердин дайындалышын бөлүшүшөт, ал эми башкалар өз алдынча дарылана башташат. Пневмонияны дарылоодо антибиотиктерди дарыгердин көрсөтмөсү боюнча гана ичүү керек. Эгер сиз үйдө дарыланып жатсаңыз, эч кандай химиялык аралашмаларды колдонбоңуз. Ичтен ашыкча суюктуктарды колдонуудан алыс болуш керек. Кээ бирлери көз каранды болуп калат. Эгерде температура 38,5 градустан жогору көтөрүлсө, парацетамол жана башка антипиретикалык сасык тумоого каршы дары-дармектерди ичиңиз. Коронавирустук инфекциянын өзгөчөлүгү кандын калыңдалышы. Ошондуктан аны суюлтуу үчүн аспирин сунушталат. Күнүнө 3-4 жолу таблеткадан 4төн ашык эмес. Эмнегедир дексаметазон жарнамаланды. Бул башка дары-дармектерден эч кандай натыйжа чыкпаганда колдонулган гормоналдык дары. Андан тышкары ал иммундук системаны кескин төмөндөтөт. Мунун баары кырдаалды курчутат. Акыркы чара катары жана ооруканаларда дарыгерлер белгилегендей гана өтүңүз. Жарандардын өзүн өзү дарылоодо кандай коркунучтары бар? Көзөмөлсүз дары-дармектер абалды начарлатып, башка процесстерди башташы мүмкүн. Бактериялардын антибиотиктерге туруштуктуулугун жогорулатат. Натыйжада андан ары дарылоо күтүлгөн натыйжага жетишпей калышы мүмкүн. Мындан тышкары өнөкөт оорулар күчөшү мүмкүн. Ашыкча өз алдынча дарылоо оор кесепеттерге, атүгүл өлүмгө алып келиши мүмкүн. Биз негизинен азыр байкап жатабыз. Эгерде адам ооруканага жаткырылбаса, 103-118 телефону боюнча кеңешип же дарылана турган күндүзгү ооруканага барыңыз. Симптомдордун башталышы менен көптөр тынчсызданат. Кантип өзүбүздү кармашыбыз керек? Биринчиден дүрбөлөң салбаш керек. Акылга сыйбаган коркуу баарынан көп зыян алып келет. Кортизондон кортизол гормону чыгарылат. Бул организмдеги углеводдордун метаболизмин кечеңдетилишине алып келет. Натыйжада иммунитет төмөндөйт. Коркуунун өзү оорунун жүрүшүн начарлатат. Организмдин реактивдүүлүгүн каршылык көрсөтүүсүн төмөндөтөт. Биринчиден оң маанай болушу керек. Жаман эч нерсе болгон жок, мен айыгып кетем деп жүрүү керек. Тамактанууну токтотпоо керек. Коронавирустук инфекция менен сиздин табитиңиз толугу менен жоголот, бирок баарына карабастан катуу тамактануу керек. Белок, витаминдүү диета болуш керек. Макарон, ун азыктарын, дан эгиндерин алып салсаңыз болот. Бирок эт сорпосундагы каныккан шорпо, сүт протеиндери, быштак, жашылча жемиштер диетада болушу керек. Тердеп кеткенде микроэлементтердин жоголушу байкалат. Аларды толуктоо керек. Компот, чай, суу ичүү зарыл. Жүрөгү ооругандарга күнүнө 2 литрге чейин суюктук сунушталат, калгандарына 3кө чейин. Ошондой эле кадимкидей кымбат эмес витаминдерди ичүү керек. Өпкөгө пайдалуу тамактар тууралуу Сайрагүл Жолборсова дарыгердин кеңешин сунуш кылабыз. Өпкөгө пайдалуу тамактар өпкөнүн ткандарын калыбына келтирет. 100 грамм каздын майы, 100 грамм бал, 100 грамм какао, 15 грамм алояны согу. Баарын кошуп аралаштырып, 1 стакан ысык сүткө 1 столовой кашыкта кошобуз. Жутуп жиберебиз. Иммунитетти көтөрүү үчүн 1 зубчик сарымсакты 3 жолу жегиле бир күндө. Балык майы өпкөнү калыбына келтирет, иммунитетти көтөрөт. 2000 мг 15 күндөн 1 айга чейин ичүү керек. Жөтөл өтө катуу болсо, чычырканак майынан 2ден 5ке чейин тамчы жутса болот. Саар обед кечинде каймак, казы, сары май, кымыз аз порциядан жесе болот. Канды суйултканга 3 лавровый жалбырагын алып жууп, 1 стакан кайнак сууга салып, үстүн кагаз менен жаап 20 мүнөткө коюп коебуз. 20 мүнөттөн кийин 1ден 3 бөлүк стакан сууну тамакка жарым саат калганга чейин ичүү керек. 3 жолу кайталаса болот бир күндө. Кайсыларды ичкенге жегенге болбойт. Газдалган суулар болбойт. Фастфуд, майонез, кетчуп, колбаса, жүзүм, өрүк, курма. Булардын составында кант көп. Ушуларды жегенге болбойт. Пульмонолог Бермет Эстебесованын маалыматын сунуштайбыз. Коронавируска чалдыккан адамга саамал кооптуу. Жогорку категориядагы өпкө дарыгери Бермет Эстебесова
кымыз коронавирус менен күрөшүүдө эч кандай жардам бере албастыгын айтты. Жалпысынан бардык нукур азыктар сыяктуу эле саамал кымыздын ден соолукка пайдасы бар. Бирок коронавирус учурунда саамал ичип тазалануу ыкмасы тескерисинче зыян. Бул тууралуу Бермет Эстебесова Спутник Кыргызстан радиосуна маек куруп жатып билдирген. Анын айтымында саамал ичип тазалануу убагында адамдын ичегелериндеги пайдалуу бактериялар да жуулуп кеткендиктен иммунитети түшүп, оору менен күрөшүү кыйынга турат. Өтө күчтүү эмес же жаңы саалган саамал эмес, орточо кубаттагы кымыздан ченеми менен ичүү адамдын ден соолугуна пайдалуу. Ошону менен катар бул тоодо табият койнунда өтсө нерв системасын эс алдырат. Бирок мындай профилактикалык иштер коронавирус менен ооруп жаткан учурда жасалбашы керек. Анткени кымыз же саамалдан адамдын ичи өтүп, ичегелериндеги бардык пайдалуу бактериялар жуулуп кетет. Бул өз учурунда иммунитетти түшүрөт. Ошону менен катар эле организмди тазалоо максатында саамал диетасын кармаган адамдын каны коюлуп катып калат. Бул дене тапты көтөргөн оорулардын бардыгы үчүн кооптуу. Дартка чалдыккан адам кыйналып илдеттүү оор көтөрөт. Ал эми COVID-19 өзү деле оор дартка кирип жаткандыктан минтип дарыланбай койгон оң, деди Эстебесова. Дарыгер ошондой эле дени карды соо адам деле саамал диетасын кармаарда врачтан кеңеш алуусу зарыл экенин кошумчалаган.